Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Биз метро Волгоградский проспектинин биринчи выходунан чыкканда Технохолду барыңыздар билесиздер. Ошол жерде Айжан Shop деген дүкөн бар. Bundan 2-3 күн мурун биздин Учкунбек каналынын WhatsApp группасы бар, Россиядагы кыргыздар деген. Ошол жерден атайын жакшы ниет кылып кыз келиндерге бир хадия, бир 30 аялга, кандай аялдар десеңиздер, жалгыз бой энелерге, муктаж аялдарга жакшы ниет кылып бир ихсан кылабыз деп Айжан айымыбыз бизге кайрылган эле. Ошентип биз 30 аял, ошондой эле 20 жаш кыздарга, балдарга, вообще айтканда 50 биздин мекендешибизге ушундай кийимдерди, жаңы кийимдерди, бул сатык эмес, же болбосо кийилген эмес, жаңы упаковкасы менен турат. Бул жерде мына көрсөтүп коелу сиздерге. Жаңы курткалар, азыр муну ачабыз, ачып кийип, размерлерин дагы бир күн мурун тактаганбыз. Биз 30 аял дедик, 34 болуп кетти. 34-үнө буйрса бүгүн ар бирине Айжан айым өзү таратат. Алла разы болгон болсун. Жакшы комментарийлер жаза кетиңиздер. Анан жаш балдарга атайын андай көп балалуу, 5 балалуу курткалар да бар. Мындай жемпирлер, кышкы жемпирлер, размерлерин да жазган. Эң жакшы ошо алдын ала бир күн размерлерин жазып, ошолорду тактап, ошону өзү сатып алып келди жанынан. Ушундай кийимдер дагы ар ким аркылча айтыптыр, мындай курткалар, детский курткалар, балдарга, кыздарга. Буюрса багы Москвада аялдардын жаман жагын эле айта бербестен, мындай жакшы аялдарга кам көрүп, жакшы жардам берип аткан аялдар дагы Москва жергесинде негизи көп. Анда эске алыңыздар, аялдарды колу берешен аялдар көп болсун. Алла разы болгон болсун. Биз просто Учкунбек каналы ошол ортого себепчи гана болобуз. Жакшы комментарий жаза кетиңиздер. Аны Айжан Shopко жакшы азыр видеодо көрсөтөбүз дагы. Ал аялдар артта келген, аларды биз тартып көрсөтпөй эле коелу. Дос тугандары бар, бала чакасы бар, айылдаштары бар дегендей. Анан жакшы кийимдер да келиптир, акциялар башталыптыр. Буйрса аларды да көрсөтөбүз, видеонун аягына чейин болуңуздар. Анан бул жерге мекендеш аялдарыбыз ошо бут кийим дагы суранганда, биз өз негизи биз багындай жарнама бергенде, ушундай муктаждарга бергенде куртканы кийимдерди айтканбыз, бирок тилекке каршы бир 5-6 аял дагы бизге бут кийим берсеңер дедиле. Айжан айымыбыз бут кийимге дагы разы болуп, азыр бут кийим дагы таратат. Анда размерлерин ушул жерден кийип көрүп, мына бут кийимдерди көрүп атасыздар. Кышкы, жазгы бут кийимдер көрүп атасыздар. Ушул жерден тандап ошо 5-6 тонна дагы бут кийим берем деди. Видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Буюрса азыр мына 34 аялга, 20 жаш балдарга ошондой эле 5-6 кийимдерди. Анан Нуркан деген айымыбыз дагы бар. Азыр келет андагы 15 мекендешибизге продукта деп ошол мен Айжан айымдын жарнамасын ошо группага бергенде личкама чыгып мен 15 мекендешибизге продукта берейинчи деп өзү айткандан макул болуп, азыр алдагы продукттан кошо таратат. Буюрса алдыңкы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. Урматтуу мекендештер, ошол кийимдерге кошо эле продукта таратылат. Ошо кийимдерди биз группабызга жарнама кылгандан кийин ушул жекебиз өзүм личкама чыккан. Мен да жакшы ниет кылып аттым эле деп 15 мекендешибизге мен продукта кылып берейин деп, мына бүгүн 15 мекендешибизге продуктап келатат. Бул жерде өтө көп нерселер бар. Май бар, сахар бар, ун бар, макрондор бар, печеньелер бар, шириндиктер, күрүч бар. Теги эле бардыктын бардыгы бул жерде бар. Эжекебиз жакшы ниет кылсын. Алла разы болгон болсун, иштери ийгиликтүү болсун. Ушундай муктаждарды колдоп, ушундай продуктасын берип атканга жакшы дуа кылып коесуздар эжебизге дагы. Ушундай айымдарыбыз негизи эле Кыргызстанда, Москвада, чет жерде ушундай үлгүлүү айымдар көп болсун. Наоборот, мен сиздерге рахмат айтам. Негизи кыргызды колдойт да. Берейин дегенде бул ушу сиздер себепчисиздер негизичи. Ушу көптөн бери ниет кылып жүрөт элем. Дагы колдогону, дагы жардам бергени ар дайым даярбыз. Биздин энелер, аталар, карындаштар, эжелер, сиңдилер дегендей. Сиздерге да рахмат чоң. Ушу менин суранычымды чекке какпай принимать эткениңиздер үчүн. Ишиңиздерге ийгилик, жакшылыктар Аллахтын алдында гана болот. Бардыгы ушу чын көңүлдөн биздики аз болсо дагы кабыл алып койсо деп. Урматтуу мекендештер, биз ушу алып аткандарды тартпай эле коелу. Эң башкысы Алла Таала көргөн болсо болду. Жакшы дуа кылып коесуздар эжекебизге дагы. Биз Айжан Shop'тун жаңы келген дагы бир акция кийимдери менен тааныштырып өтөлү. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көрүп отурсуңуздар, эң жаңы болгон баштан аяк ошол өзү ниет кылган эле ошол 50 аялга куртка жана 20 жаш кыздарга, балдарга күзгү куртка берсем деп ниет кылган эле, бирок ошол жерден 50ден дагы ашып кетти. Бир эле ошол куртка албастан, ошол бут кийим, шың, даже жемпирге чейин бардыгына кылып бергенге аракет кылды. Аллах разы болгон болсун. Хадисте айтылат, ачык садака бар, анан жабык садака бар дейт. Бул ачык садака башка мекендештерге бир үлгү болсун деп ушундай ачык садакаларды кылып жатат. Негизи буга чейин деле көп садакаларды ушундай муктаждарга берип жүргөн. Буну биз атайын ошо башкаларга үлгү иретинде атайын ошо келген биздин ошол 50ден ашык мекендешибизди бирин дагы тарткан жокпуз. Эң башкысы Айжан айым Алла көрсө болду деди. Эң туура бул алардын да балким уялса керек, жакын туугандары бар.
туурабы? Аллах ыраазы болгон болсун. Анан ушул жерге дагы Нуркан деген айымыбыз, ошол Айжан айым ошол группада демилге көтөргөндө ал дагы личкабызга чыгып, мен ошол продукт кылып берейин, ошол 15 үй бүлөгө дегенден эң сонун продукттарды кылып берди 15 үйгө. Нуркан айымыбызга дагы Аллах ыраазы болгон болсун. Айжан айым менен Нуркан айымга жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздар. Биз Учкунбек каналы просто ортодо себепчи гана ушундай жакшылыкка. Буйруса бул башталышы дагы ушундай кайрымдуулук бат-баттан уюштуруп турабыз. Силер каналга катталып, лайк басып, группа контактына бөлүшүп коюңуздар. Урматтуу мекендештер, YouTube каналыбызга катталгандарга бересимде тамашалашсак, азыр ошол 50ден ашык бардына бир сарпай кылып берди. Азыр мен ушундай кылсам, муктаж эмес, ошо биздин каналдын активдүү катышуучуларга, ар дайым көрүп жүргөн мекендештерге 3 куртканы берди. Анын шарттарын сиздерге айтып өтөйүн. Ушул видеону эң көп группа контакттары менен бөлүшүп, эң мыкты комментарий жазган 3 адам биринчи болуп ушул Айжан айымдын номерине жибересиздер, иштирин кылып. Анан ошол өзү тандап 3 айымга 3 куртканы жөн белекке берет. Булар муктаж эместер. Ар дайым ушу Айжан шоп дүкөнүн колдоп, жакшы комментарий жазган биздин мекендештерибизге. Аз толук